Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабактын темасы Калгыл Байоğlu'нун өмүрү жана чыгармачылыгы. Анын санаат, насият термарлары. Бүгүнкү сабакта акындын өмүрү, чыгармачылыгы тууралуу маалымат алып, анын ырларын угуп, көркөм окуп, ырларынан жаттап, жана ошондой эле ырларында берилген тарбиялык маанисин өз жашооңордо колдоносуңар. Bakan Media. Bağlılıklar жүрөгүбүздө. Касиеттүү Калгул Олуя. Азия чөлкөмүндө эң байыркы элдердин бири болгон кыргыз халкыбыз өз тарыхында эңириде сөздү баалап, сөз багып, урпактарына сөз арнап, сөз казынасын мураска калтырып келген эмеспи? Алардан бизге осуят калган акылга тунган сөз касиети муундан муунга адеп ахлак манифести катары кызмат өтөп келген. Алар жаратып кеткен акыл ой жана сөз казынасы эзелтен элибизди эркиндикке үндөп, эчендеген эр жигиттерди эркиндикке шердентип келген. Демек, ата-бабаларыбыздын асыл ой, ак тилегинен алтындай сөздөр жаралып, ак батасынан айкөл манасатабыздай баатырлар туулуп, алардын эрдиги менен бүгүнкү эгемендикке ээ болуп олтурабыз. Ошондуктан бул эркиндикке жетүүдө өз сөзү, кылган иши, зор эрдиктери менен өлбөс, өчпөс, эстелик калтырып кеткен ата-бабаларыбыздын салымы эбегейсиз экенин эч качан эстен чыгарбоо эң ыйык парзыбыз. Алардын ичинен касиеттүү Калгул Олуянын орду өзгөчө болуп, кыргыз руханиятынын асманында алтын казык жылдызындай тээ алыстан жанып, эки кылымдан бери элибиздин ой сезимин сергитип, оозунан түшпөй келет. Калгул Байоğlu 1785-1855 жылдар кыргыз элине кеңири белгилүү ойчул, нускоочу акын, замана агымынын өкүлдөрүнүн бири. Калгулдун өмүр жолу, чыгармалары жөнүндө так маалыматтар аз. Октябрь революциясына чейин Калгулдун мурастары эл арасында оозеки айтылып келген. Совет доорунун биринчи жылдарында анын чыгармалары аздап жыйнала баштаган. Илимий жактан изилденип, мектептерде жана педагогикалык институтта окулуп келген. Бирок Совет мезгилинин айрыкча 1947 жылдан анын чыгармалары реакциячыл деген жала менен катуу сынга алынган. Ал жөнүндө изилдөөлөр токтотулуп, чыгармалары пайдаланууга тыюу салынган. Калгул 6-7 жашынан айылдагы Сопу ата деген чоң молдодон таалим алган. Чыгармаларындагы маалыматтарга караганда, чыгыш элдеринин адабиятынан, маданиятынан, тарыхынан кабардар болгон. Калгул Байоğlu'нун чыгармачылыгы кыргыз адабиятында, анын ичинде ырчылар поэзиясынын тарыхында зор из калтырган. Калгул Байоğlu. Санаат, насият. 20 менен 30 жаш өтсө келбейт булгайтып, жели өмүр өткөн соң жигит болбойт чалгайтып. Аргмак атың арыса, алмагы кыйын жалгайтып, чынарын кессең түбүнөн чырпыгы болбойт талгайтып. Чындап ажал келген соң чыкса келбейт жан кайтып, кетсе дөөлөт колуңдан келмеги кыйын мал кайтып. Кедейчилик жигиттин кейпин бузат шалдайтып, келе деп келсе бересең, кейтет жанды саргайтып. Берейин десең малың жок, бешиңди алат далдайтып, жалгызда болсо март жакшы. Пайдасы жок туугандан мамилелүү сарт жакшы, медери жок туугандан бек карбашкан жат жакшы. Кеби жаман катындан кел тооруган дарт жакшы, мөмөсү жок дарактан жапайы чыккан тал жакшы. Адамдын учар канаты аз деле болсо мал жакшы. Жигиттерге кыз жакшы, мүнүшкөргө куш жакшы. Тил албаган жаманга акыл сөздөн муш жакшы. Бул жалганда нур жакшы, булбулдарга гүл жакшы. Муңдуунун черин жазууга булбул күбө тил жакшы. Алыска сапар жол жүрсөң, аземдүү жорго ат жакшы. Окусаң билим үйрөнүп, орунду жазган кат жакшы.
Kaz ördökkө göl jakşı, katındarga yer jakşı, kadır tapkan jigitke kara türkün bay jakşı, berбесе да медерлүү, берекелүү эл jakşı, чар тарапка мал оттоп, чарбадарга тоо jakşı, качса кетет кутулуп, кайберенге зоо jakşı, көрө албаган туугандан каршылашкан жоо jakşı. Ötüp barat bir zaman. Bul dünya şum жалганда ким калган? Ушун этип олтуруп, мурдагыдан ким калган? Нечен түрлүү аярлар, канча кыйын олуялар, ошонун баары тим калган. Асан кайгы олуя, нечен түрлүү сөздөрдүн аягын билген дария. Алардан калган дүнүйө, өтүп барат бир заман, менсиген эр жаман, аштык чыкпайт, жер жаман. Орус келсе, өңү сары көзү көк, сүйүлүп берсе сөзү көп, орус деген элгелер. Арканга өлчөп жер берер, өлтүрүп ийбес, этегиң жерге тийбес, эч ким муну сүйбөс. Калк кысылар, заманың бузулар, баш аяк болор, аяк баш болор. Тегис жерден тегирмен жүрөр, тексиз жерден бий болор. Кариядан каада кетер, катындан уят кетер, уулдан урмат кетер, келинден келбет кетер. Кыздан кылык кетер, атанын тилин уул албас, аганын тилин ин албас, бирин бири биле албас, эненин тилин кыз албас. Токол болор, токол байбиче болор, байбиче токол болор. Миң түтүнгө бир киши башчы болор, курсагы тойбос, капырай желип жортуп, сураганын койбос. Ошол орус келгенде, кабыргасы май болор, төрт түлүгүң шай болор, туурдугуң киш болор, ит аягың мис болор, береке аз болор, мээнет көп болор. Кызыл кыялар, кыз жигитти кубалар, жыйын көрөт кантеттеп, жигит кыздан уялар. Ой тобо, бир күн көрөрбүз, көрбөсөк акыр өлөрбүз, жардыгына орустун жабыркап жүрүп көнөрбүз. Омбуга орус толду дейт, биздондо тоор кези болду дейт. Алматыга орустан аскер келип конду дейт. Казакты бүтүн каратып, бизди какшатаар кези болду дейт. Өлбөй турсаң көрөрсүң, орус салган калааны, аман болсоң көрөрсүң. Араба менен чананы, багарсың торпок менен танааны. Сактаарсың сары талааны, солдаттыкка берерсиң ичиңден чыккан баланы. Алматыга келгенде, албай бизди койчу эмес, каршылык кылып катылсак, оңой олтоң койчу эмес. Мунун Карагайдан салдырган калаасы болот, башы сары көзү көк баласы болот, атка салып сүйрөткөн чанасы болот, кой ордуна кайтарган доңузу болот, корсулдашып сүйлөшкөн добушу болот, ак кагаздан жүгүргөн акчасы болот, алма өрүк жер жемиш бакчасы болот, жан башына жатуучу тактасы болот, кендирден кылган буладай бактасы болот. Көлгө салып жүгүргөн кемеси болот, көндүрүп алган ат коюп келеси болот. Карагайдын башында зымы болот, зымды байлап бекиткен чыны болот. Айылчылык жерден бир күндө кабар алат, айлыңдан тандап ак таяк чабар алат. Мал башында кагазга каттап алат, көңүлүнөн чыгарбай жаттап алат. Чолок күрмө чолойтуп кийип турат, тизесин бүкпөй тик туруп сийип турат. Кылган ишин кагазга чийип турат. Ошол орус келет го, жазаңды орус берет го. Жабырына орустун жандын баары көнөт го. Алматы келсе бул орус ааламды бүтүн жеңет го. Көпүрө керек. Куларды кол токтотот. Урарды тирөөч токтотот. Ажыдарды эл токтотот. Кирген суудан көпүрө өткөрөт. Башына түшкөндү эл көтөрөт. Ажырашар эки элге көпүрө керек. Экөөбүз аракет кылсак, о жараткан, көпүрөгө устун болор элек. Ынтымак болсо баары болот. Атаганат эки элди элдештирсек, ошондо сендейлер дары болот. Не пайда? Өтүгүң тар болгон соң, байлыгыңда не пайда? Катын жаман болгон соң, жүргөнүңдө не пайда? Атың качаанак болгон соң,
Аштан тойдон калган соң күлүк болуп не пайда? Катын жаман болгон соң, ар деп беттен алган соң сулуу болуп не пайда? Gelbin algaytıp, jeli ömür ötkön soň jigit bolboy çalgaytıp, hargıma gatın arısa, almagy kıyın jalgaytıp, halalı gorgun buzulsa, kala bolboy tamgaytıp, gedeyçilik jigittin, geypim buzat şaldaytıp, getse dölet kolundan, gelmegi kıyın malgaytıp, geledip gelse beresen, geytet candı sargaytıp, çırpıgın sınsa tübünden, çınar bolboy talgaytıp, çında vajal gelgen soň çıksa gelbey jangaytıp, tuygunun uçsa kolundan turuma gomboy talgaytıp. Hak bökön gelip jıgıllap, aldın gazıp urdoso, akşumkar gelip ilinnet, sayatçın aldın turdoso, düşmanına kor bulup, öz tuğanın kurdoso, adır bolboy, to bolboy, tarkarı bolboy, zo bolboy, karagay bolboy, ker bolboy, hayratsız adam er bolboy, gök bulup yıldız ay bolboy, önü tar adam bay bolboy, etekti geçsen jeng bolboy, tezelki düşman el bolboy, taşçı yılsa to bolboy, to bolsa da oşonun kuşaylangan ezo bolboy. Karganı baksan kuş bolboy, kara temir uç bolboy, uy terisi tom bolboy, duruşacak kişi çoğ bolboy, var bolboy malın çaçılboy, jok bolboy abir açılboy, başına müşkül iş düşboy, malın arzan satılboy, örgünü güz jügürboy, ölgün can gayra tirilboy, hargımak moynun ok gezet, azamat moynun jok gezet, argımaktın azgana, arkı terki basgana, azamat erdin azganı, göçkünde jö basgana, özündü suga tal bütöt, ölbügün canga mal bütöt, ekögü bergis bürü var, ögögü bergis bülü var, atka bergis kunan var, kızga bergis juvan var, münüşkörgö kuş jakşı, jigitlerge kız jakşı, aştamaka tuz jakşı, til albagan jamanlığın akıl sözdön muş jakşı, bul jalganda nur jakşı, bulbuldarga gül jakşı, mundunun çerin jazuga, bulbul ündü til jakşı, uktasaң jatıp tün jakşı, ukat kılsaң gün jakşı, alıska sapar jol жүрсөң, azemdi jorgoң at jakşı, argın bulup akıllın, okusaң önür kat jakşı, faydası jok tuğandan, mamilelүү sart jakşı, peyli buzuk sarаңdan, berbese da mart jakşı, kebi buzuk katından, gel toğrugan dart jakşı, akçаңыл tonun etegin, hadis mergen giyikteyt, algany jakşı joluksa, azamat gönü biyikteyt, kızargandın barısı, manat bulup turbayбы, kılgan iştin barısı, adat bulup turbayбы, ırdagandın barısı, sanat bulup turbayбы, askar 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 tuğ, ayağı barıp çap bulup, atadan altı bolsa da sıylaşpasa jat bulup, argımakta jal jok dep, jolgo taştap ketpeňer, azamat erde mal jok dep, jogu taştap ketpeňer, güçlü bolsaң jerdey bol, barın çıdap götürgön, taza bolsaң suday bol, barın jug getirgen, gerbeni çuva ötpösö, gerilip jatkan çöl garıp, akkusu gelip komboso, aydıngı çalkar göl garıp, merçemdүү jerge jetpese, melün döp sokkon jel garıp, uluğun adil bolbosoň, ubara tartkan eň el garıp. Алыска сапар жол жүрсөң, аземдүү жорго ат жакшы. Окусаң илим үйрөнүп, орунду жазган кат жакшы. Сараңдардан миңдеген бир да болсо сак жакшы, пайдасы жок туугандан мамилелүү жат жакшы.
Билбес жаман туугандан, билеселүү жат жакшы, бедери жок жакындан, бек кармаган ат жакшы. Кесепеттүү катындан, келте оруу дарт жакшы, мөмөсү жок дарактан, жапайы чыккан тал жакшы. Шатыра жалко жигиттен, сарамжалдуу чал жакшы, тамчы тамган боз үйдөн, дубалдан соккон там жакшы. Бул дүйнөдө нур жакшы, булбулдарга гүл жакшы. Муңдуунун черин жазууга булбул күбө тил жакшы. Калгул Байулу. Бүгүнкү сабакта Калгул Байулунун өмүрү жана чыгармачылыгы тууралуу кеңири жана түшүнүктүү маалымат алдыңар деп ойлойм. Үйгө тапшырма балдар. Калгул Байулунун ырларынан жатка жаттап келесиңер.